Ассалаумалейкум мекендештер. Баарыңыздарды кармаган орозоңуздар кабыл болсун демекчимин. Жана сиздерге ушундай сонун панкейктердин рецептин даярдадым. Видеодо көргөндөй ушундай пышный болот, даамдуу, анан дагы аябай тез жасалат. Анда эмесе рецептибизди баштадык. Эң биринчи эле бир идишибизге жумуртканы чагып алабыз дагы. Анын үстүнө бир чымчым тузду салабыз. Андан кийин эле сахарды салып, жакшылап миксердин жардамы менен аралаштырып алабыз. Эгерде миксер жок болсо венчиктин жардамы менен деле ушундай ак көбүк болгончо аралаштырып алсаңыз болот. Андан кийин эле унубузду салабыз. Баардык канча грамм, канча кошулат мен описанияга жазып калтырам. Унга эле разрыхителди кошуп, үстүнө андан кийин дагы миксер менен аралаштырып алабыз. Мына ушундай коюк масса даяр болот. Анын үстүнө биз сүтүбүздү куябыз дагы бир аз суюлтуп алабыз. Андан кийин эле растительный массаны кошобуз. Дагы бир жолу аралаштырып алабыз. Анан кашык менен текшерип көрсөңүздөр болот. Кичине суюлуп, бирок ошол эле убакта коюураак болуп калганда, демек даяр болот. Мынакей ошо видеодо көргөзүлгөндөй. Андан кийин эле газга сковородка салабыз. Эң башында биринчи майлап алсаңыздар болот. Андан кийин эле панкейкти ушундай мен столовый ложка менен 2 кашык куйдум. Качан гана панкейктин үстүнө ушундай бүртүкчөлөр чыгып жарылып баштаганда, демек асты жагы бышып даяр болгон болот. Аны биз ушундай кылып оодарып алабыз дагы, бирки бетин дагы бышырып алабыз. Мынакей ушундай болуп бышат. Эми алып кое беребиз. Мынакей караңыздарчы, биздин панкейктер сонун болуп, пышный болуп бышты. Эми муну ар кандай кылып кооздоп койсоңуздар болот. Мен бул учурда балды колдондум. Балды ушул панкейктерди тизип алгандан кийин эле үстүнө куюп койсоңуздар болот. Андан кийин анын ордуна жана башка нерселерди, сгущенка, ошондорду куюп койсоңуздар болот. Видеону акырына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Видеого лайк коюп, башкалар менен бөлүшүүнү унутпаңыз.